Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге бир маалымат бермекчимин. Өзүңүздөр билесиздер, мен Ошто сатыла турган үйлөрдү, квартираларды, жерлерди тартып чыгарам. Ошол чыгарган ар бир видеомду мен ээсинин номери деп жазып коем экранга, билесиздер. Эгерде сиздер кызыккан болсоңуздар, жерге же үйгө же квартирага кызыккан болсоңуздар, ошол экранга белгиленген ээсинин номерине чалып сүйлөшөсүздөр. Мага чалбаңыздар. Мен башка жерде дагы иштейм. Мен кандай десем, бул жөн эле блогерлик кошумча жумуш да мен үчүнчү. Ошол себептен көбү мага чалып алат. Үйдү канча тутасыңар, жердин баасы канча экен деп. Мен жөн эле реклама чыгарам. Ээсине чалып, ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ош реклама каналынын номери деп ар бир видеого жазып чыгарам. Анын себеби мага адамдар реклама боюнча чалышат да, үйүм бар эле, жерим бар эле, квартирам бар эле, тартып чыгарып берчи депчи. Ошол себептен өзүмдүн каналдын номерин жазып коем. Ошол себептен кээ биркилер түшүнбөй эле мага чала берет экен да. Потому что мен жумушта болуп калам же башка жерде болуп калам, тынчым алат да. Ошого туура түшүнүңүздөр. Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Фуркаттагы круговойдун жанынан сатыла турган, ремонту толук бүткөрүлө элек 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйгө келүү жолун түшүндүрүп берейин. Фуркаттагы круговойду билесиздер. Мына ушул тарапта жайгашкан Фуркаттагы круговой. Ошол Фуркаттагы круговойдон сиздер тыыны көздөй бул жакка бир 300 метр түз кирип келгениңиздерде ушул эле центральный жолдун сол тарабында көк контейнерди көрөсүздөр. Ушул жерге болжолдоп келесиздер дагы. Ушул эле контейнердин жанындагы кычык көчөгө кирип түз кирсеңиздер эле жолдун боюнда 19 даректе сатыла турган 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Мына ушул үйдү көрүп атасыздарбы? Мына ушул 2 кабаттуу жер үй сатылат. Ушул үйдүн алдына бара бериңиздер. Бул жактагы кычык көчө менен пешком түшүп барсаңыздар болот. Же нар жакта өзүнүн машина жолу бар. Ошол жактагы машина жол менен дагы түшүп үйдүн алдына барсаңыздар болот. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер бул жакка дальше кете турган болсоңуздар, Т тарапка карап бет аласыздар. Мынакей достор, жанагы 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдүн алдына дагы келип калдык. Сиздерге жана биз жол тараптан көргөздүк. Жолдун боюнда эле жайгашкан Ынтымак көчөсү. Кааласаңыздар ушул жерде кычык жолдор бар, пешком түшүп келсеңиздер болот. Жол тарапка машинаңыздарды тотоп коюп. Кааласаңыздар машина менен мына ушул көчө аркылуу кирип келсеңиздер болот. Ынтымак көчөсү сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдүн номери болсо 19 номерде. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Ушул үйдүн ээси менен жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Сол иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Сатка коюпсуздар, а? 2 кабаттуу жер үй экен. Биринчи кабатында канча комната? Так, биринчи комнатасында 3 комната экен, а? Экинчи кабатында 4. Жалпысынан 7 бөлмө экен. Үйдүн абалын көрүп атасыздар. Сырты кумшубак, айнек терезелери бүт бардыгы пластик, крышасы болсо тирнике менен жабылган. Узун турасы канча болуп калат? 8ге 12. 8ге 12 экен. Жакшы. 8,5 болсо керек, скорее всего. 8,5га 12 экен узун турасы. Жакшы. Кыш менен тургузулган экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Жери болсо 5 сотых. Азыркы учурда 3 тарабы тең тосулган. Бул жагы тосуп элек. Эми өзүңүздөр табитиңиздерге жараша тосуп, баратан койсоңуздар болот. Условияларын айта кете турган болсок, бул жакта 2 септик бар экен. Суусу дагы бар экен. Үйдүн ичине, сыртында дагы чыгат экен. Жалпысын айтканда суу, свет, септик условиялары бар экен. Газ болсо наркы тараптагы көчөдө бар экен. Кудай буйруса жакынкы күндөрдө, балким жылдарда ушул жакка дагы газ келип калат. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичине кире берели. Жериңиздер тегизкен, а? Жакшы. Мынакей достор, жолдун боюнда экен. Мына ушул контейнердин жанынан эле кычык көчө бар. Жана центральный жолго чыгып кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жактан дагы машина менен чыгып кетсеңиздер болот. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер жакшы болот. Жери 5 сотых экен, жери тегиз. Документтери кандай анан ага? Документтер бар, жакшы. Кимдин атында? Үйдөгүлөрдүн атында. Бар жайында экен, таза экен документтери, жакшы. Мынакей достор. 2 кабаттуу жер үй. Бул жакта фундаменттер
фундаменттери бийик болгон экен. Подвалы барбы, жокпу? Бар, 2 комнат. Подвалы бар экен, ошол себептен фундаменти бийик болуп турат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта тепкичтери дагы куюлган экен. Атайын навес үчүн дагы пландалынган экен, Жакшы. Тосуп эле койсо болду экен, мындай айтканда. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы кандай болуп калат экен бул жакта азыр? Арзо жакында эле. 5 метр. Ой, 5 минут. Бардыгы жакын экен да? Мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы Фуркаттын круговойунда. Фуркаттын круговойуна болжолмон бир 200-300 метр пешком барсаңыздар жетесиздер. Бул киргениңиздерде эле коридор. Бул жака экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот экен. Бул жер болсо типа холл деп атап койсок болот. Жакшы. Бут кийим чечебиз кандай? Биринчи кабаты 3 бөлмө дедик. Оң тараптан баштай берели. Эшиктери бүт бардыгы мына ушундай дизайндагы эшикте, бүт бардыгы бирдей экен. Бул кухня окшойт экен, Жакшы. Айнек терезелери пластик экен. Күнгөй тарап экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жарык болуп, сонун болуп турат. Асты линолеум экен. Дубалдары болсо шпаклевка тартылган. Айнек терезелери пластик. Мындай жатканда даяр эле үй экен, келип эле жашай бересиздер. Бул жагы конок бөлмөсү экен, бирок бүтө элек экен, Бүтө элек. Конок бөлмөсү экен. 2 айнек терезеси бар, күнгөй тарапта. Жакшы. Эми өзүңүздөр кийин сатып алып, акчаңыздарга, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып алсаңыздар болот. Бул спальня окшойт, Асты линолеум, дубалдары моюща бой, айнек терезелери пластик. Жакшы. Эми дагы бир суроо бере кетейин. Бул жакта сатыла турган үйдө диван, шкаф, буюмдар турат. Булар кандай экен? Калабы кетеби? Жок, булар кетет. Бүт бардыгын алып кетесиздер, Жакшы. Мынакей достор, биринчи кабатын көргөзүп бердик. Экинчи кабатка көтөрүлө беребиз. Так, мынакей достор, экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып кетип атабыз. Экинчи кабаты 4 бөлмөдөн турат, 4. Бул жагы ажаткана экен, Жакшы. Мынакей достор, бул жагы ажаткана болуп калат экен. Даяр эле, келип эле жашай бересиздер. Кум шубак болгон экен. Бул жакта дагы бир спальня деп атап койсоңуздар болот. Бир аз кичинекейрээк бөлмө экен. Айнек терезелери пластик, асты стяжка, дубалдары бул жакта көрүп атасыздар. Краска болгон экен, адам съемка. Бул жакта потолоктор бийик-бийик экен атайын, Кеңири болгон экен. Жакшы. Мындай жатканда биринчи кабаты ремонту бүткөрүлгөн экен, ал эми экинчи кабаты болсо ремонт боло элек. Өзүңүздөр алып, кийин акчаңыздарга, чөнтөгүңүздөргө жараша каалагандай ремонт кылып аласыздар. Бул жак 3-чү бөлмө. Эң негизгиси айнек терезелери бүт бардыгы пластик экен. Жакшы. Бул жак 4-чү бөлмө болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жагы болсо менимче бир склад окшойт. Жок, бул жак ванна экен. Бүт бардык шарттары бар экен, көрүп атасыздар. Раковина, бул жакта болсо душевая кабина, аристон, стиралка, бүт бардыгы ушул жакта. Жакшы. Ванна менен ажатканасы отдельно экен. Кана жүрүңүздөр анда эмесе. Ушул эле лестница менен биз үйдүн алдына чыга беребиз. Мынакей достор, биз үйдүн алдына чыктык. Азыр сиздерге 2 кабаттуу жер үйдү көргөзүп бердик. Айта кетчүсүз, бул жакта астында подвал бар экен, 2 бөлмөдөн турат. Кадимгидей эле бийик болгон. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Бул жакта болсо үйдүн каптал тарабында бош орундук бар экен. Бул жакта канча бир метр бар экен аралык? Кандай? Бул жакта канча метр аралык бар? Аралык 3 метр где-то. 3 метр аралык бар экен, Бул жакта соседтин забору менен үйдүн ортосунда 3 метр аралык бар экен. Жакшы, ушундай эске алыңыздар. Балким кийин тосуп алып, навес кылып койсоңуздар дагы болот. Обмен жолдору барбы? Шаардан квартирага алмашайлы деп чалып калса. Бар, иштешебиз. Квартирага алмашат экенсиздер да? Жакшы. Мынакей достор, үйдүн 4 тарабы тең тосулган, 4 тарабында тең соседтери жашайт. Бул жакта болсо биринчи септиги жайгашкан, көрүп атасыздар. Ал эми экинчи септиги болсо мына ушул тарапта жайгашкан.
жалпысынан айтканда 2 септик бар экен. Суу кандай анан напору кандай токтобойбу? Напор жакшы эле, бирок экинчи этажга сәл слабый. Ошого насос бар, насос иштетилет. Жакшы. Эми Фуркатты билесиздер. Суу свет боюнча такыр проблема болбойт. Баасын канча тутасыз ака? Баасын 85. $85,000. Кеми болобу анан? Болот, конечно. Жүрүп ырымына жараша. Туура. Жакшы. Абмен жолдору дагы бар деди. Жакшы. Болуп тур экен, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Болуптур. Мынакей достор, биз сиздерге ремонту бүтүп эле калган 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Баасында сурап бердик, $85,000 деди. Албетте эле реальный клиент боло турган болсо, жакшы эле баасын түшүрүп беребиз деди. Эгерде кимиңиздерде шаарда квартира болсо, алмашып алсаңыздар дагы болот экен, вариант жолдору бар. Колдон чарбаңыздар, аракетти кылыңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насып эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.